Информатиканы окутуу менен эмне пайданы алабыз? Эң биринчиден биз дүйнө жүзүнүн жөнүндө кандай сүрөттөлөт экенин түшүнө алабыз. Анткени информатиканын каражаттарынын жардамы менен биз кандай процесстер жүрүп атат, эмнелер болуп атат, ошону көрүүгө, түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биз ошол информатиканын каражаттарын колдонуп, методдорун колдонуп, биз болуп аткан процесстерди, кубулуштарды түшүнүүгө мүмкүнчүлүк берет. Биз информатиканын, компьютердин жана маалыматтык компьютерлик коммуникациялык технологиялардын каражаттарын пайдаланып, биз ар түрдүү информациянын түрү менен эффективдүү иштей алабыз. Текст менен иштей алабыз, сүрөт менен иштей алабыз, видео, аудио маалыматтар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк берет информатиканы үйрөнсөк. Информатиканы пайдалануу менен биз өзүбүздүн жеке маалыматтык чөйрөнү түзөбүз. Аны башкалардан коргоого мүмкүнчүлүк берет. Андан тышкары биз негизи информатика менен иштегенде, информатика эң негизгиси информация менен иштейт экен, туурабы? Информация менен иштегенден кийин информациянын өнүгүүсүн карап көрөлү. Эң биринчи информациянын таралышына кантип таркалат экен? Эң биринчи адамдар информация менен иштей баштаганда бири-бири менен маалымат менен алмашышат, туурабы? Тил аркылуу. Тил болбосо дагы ар кандай жесттер аркылуу. Кийин бара-бара, бирок ооз-эки тил менен айтылганда, ар бир адам өзүнүн кошумча субъективдүү маалыматты кошуп коюшу мүмкүн. Ошондуктан көбүнчө маалымат туура так жеткирилчү эмес. Качан гана 4-кылымда жазуу пайда болгондон кийин информациянын өнүгүүсү ылдамыраак болду. Анткени жазылган маалымат батыраак таркайт, анан өзгөртүүсүз таркалат, туурабы? Анткени мисалы таштардагы жазууларды көрдүңөр беле, тарыхтан өтүп атканда ташка, жаныбарлардын терисине жазышкан, папирус, кагазга жазылган байыркы адамдардын, же болбосо андан кийинки адамдардын жазылгандарын биз азыр деле окуп көрүүгө мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошону менен жазуунун пайда болушу бизге өнүгүүгө бир түрткү берет. Кийинки этабы бул китеп басып чыгуу. Китепти басып чыгууда, эгерде мисалы ташка, жана биз айтып атпайбызбы, жазуу пайда болду деп. Женде ташка же болбосо папируска жазганда бир эле адам жазчу, анан бир же болбосо 3-4 экземпляр эле жасачу, даана жасалчу. Анан качан гана китеп басууну ойлоп чыккандан кийин, ошол эле маалымат көптөгөн тиражда жасалат. Анан ар кандай мисалы өрт чыгат, же болбосо суу каптайт. Ошол аркылуу көптөгөн жазуулар жоголуп кеткен. Бирок китеп чыгарууда көп даана, көп нускада чыгаргандыктан бизге чейин кээ бир китептердин дагы эле сакталып келет, анан маалымат өзгөртүүсүз жеткилет. Кийинки маалыматтын өнүгүүсү бул байланыш каражаттары пайда болгону. Бул эмнени билдирет? Эң биринчиден бул аркылуу биз маалыматты ылдам жана тез жеткирүү мүмкүнчүлүгүн алдык. Буга чейин мисалы жазуу түрүндө маалыматты жеткирүү үчүн бир адам катты маалыматты алып жеткирип берчү. Атка минип, машина пайда болду кийин. Андан кийин пароходко түшүп, ошентип атып маалыматты жеткирип берчү. Качан гана ушундай байланыш каражаттары пайда болгондон кийин ылдам эле маалымат оперативдүү жетип калды. Анан дагы кийинки этапы бул персоналдык
компьютердин пайда болушу. Жөнде бир эле маалыматты бир эле адам толугу менен иштетүүгө, сактаганга, издөөгө мүмкүнчүлүк алуу менен маалыматтын өнүгүүсү, маалыматтык технологиянын өнүгүүсүнө алып келди. Биз эмелеке айткандай, информатиканын кандай болуп чыкты? Информатика бул өтө жаш илим деп айтсак болот. Ал өткөн кылымдын 50-40 жылдары пайда болгон. 48-жылы Норберт Винер деген кибернетика деген илимдин бөлүгүн алган. Ал болсо башкаруу дегенди билдирет кибернетика. Ушул илимдин булагы информатиканын пайда болушуна түрткү берген. Кийинки булагы бул маалыматтын теориясы. Бул окутууда маалымат кандай сакталат, кандай кылып аны иштетүүгө болот, кандай маалыматты берүүгө болот деген деп иштешкен. Кийинки дагы информатиканын булактарынын бири бул алгоритмдин теориясы. Бул маалыматты иштетүү үчүн кандай жолдор менен иштетет, ошону иштеп чыгышкан, ошону карашкан ошол окумуштуулар. Дагы бир информатиканын илим катары пайда болушуна дагы бир түрткү берген нерсе бул электрондук эсептөө машинанын архитектурасы боюнча эмгектер. Жөнде машина иштеш үчүн кандай бөлүктөрдөн туруш керек, эмнелерди иштетиш керек дегендерди иштеп чыган. Могу Джон фон Нейман деген окумуштуу иштеп чыгат. Эгерде информатика илим катары өнүгүшүн карасак, 50-жылдары бул илимдин структурасы жана жалпы касиеттерин изилдеген дисциплина катары каралган. 60-жылдары француз тилинен компьютерлер жана алардын колдонушу жөнүндө илим катары каралган. Андан кийин 70-жылдары маалыматты берүү жана иштетүү процесстерин катары илим катары белгилүү болгон. Эми информатиканын жөнүндө түшүнүгүн карасак, бул ар кандай системада, мүнөздөгү системаларда, ар кандай маалыматтык процесстердин закон ченемдүү жүрүшүн жана алардын автоматташтыруу методдорун жана каражаттарын караган илимий дисциплина деп каралат. Информатика негизинен 3 бөлүктөн турат. Бул теориялык информатика, практикалык информатика, 2 бөлүктөн турат: информациялоо каражаттары жана маалыматтык технологиялар. Жана акыркы жылдары социалдык информатика деген бөлүгү пайда болду. Ар бир бөлүгүнө токтолуп кетсек, эң биринчиден бул теориялык информатика. Бул маалыматты кантип маалымат иштетилет, кандай аны менен компьютерге сактоого мүмкүнчүлүк берилет, ошонун бардыгын тең теориялык информатика карайт. Практикалык информатикада биз айттык 2 бөлүктөн турат. Информациялоо каражаттары, жөнде жаңы программаларды иштеп чыгуу үчүн атайын программалоо тилдери, маалыматтык база менен иштей турган атайын базалар, компьютердин иштөөсүн башкарган операциондук системалар, атайын компьютердин иштей турган бөлүктөрүн карай турган атайын сервистик программалоо оболочкалардан турат. Маалыматтык технологиялар бөлүгүндө жөнде биз маалыматты кандай сактайбыз, текстик редакторлор, то есть маалыматты иштетүүгө, биздин күнүмдүк иштөөгө керектүү технологиялардын бардыгы тең ушул бөлүктөн турат. Информатиканын биз азыркы мезгилде компьютердик технологияларды байланыш катары колдонгондон кийин социалдык информатика деген разделы өнүгүп чыкты. Жөнде эмнени билдирет? Биз эң биринчиден биз маалыматтык коом, маалыматтык чөйрөнү түзө алабыз.
Биздин чөйрөнүн ичинде, анын ичинде биз компьютердин ичинде же болбосо телефон, планшеттин ичиндеги маалыматтарыбыз жана байланыш түзүп аткан чөйрөнүн ичинин баардыгын тең ошону жеке маалыматтык чөйрө деп айтабыз. Азыркы мезгилде биз маалыматтык коомдо жашап келебиз. Анткени бул эң негизгиси продукты болуп маалымат, билим болуп эсептелинет. Эгерде мисалы тарыхка кайрылсак, ар кайсы жашоонун этабында, цивилизациянын этабында продукты болуп эмне эсептелчү? Мисалы таш доорунда таштан жасалган продуктыларды пайдаланчу. Кийин индустриялык коомдо индустрия өнүккөн. Ошол азыркы мезгилде бизге эң маанилүү болуп маалымат эсептелинет. Унун өзгөчөлүктөрү эң биринчиден биздин коомдо маалымат, билим жана маалыматтык технологиянын ролдору өтө жогору. Аны кантип айтсак болот? Мисалы, азыркы мезгилде маалыматты билсеңер, билим алсаңар, силер жакшы орунда иштейсиңер. Маалыматтык тармагында азыркы мезгилде иштеген адамдардын саны жылдан жылга көбөйүп келатат. Дагы биз глобалдык маалыматтык мейкиндикти түзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Кандай деп айтсаңар болот? Аны мисалы биз азыркы учурда ар кайсы дүйнө жүзүндөгү ар кайсы жерде жашаган адамдар менен байланышка мүмкүнчүлүк алабыз. Ошол маалыматтык ресурстарды алып пайдаланууга мүмкүнчүлүк алабыз. Анан биз ар кандай маалыматтык кызматтарды, продуктыларды, бизге керектелүүчү маалыматтарды алууга мүмкүнчүлүк алабыз. Анан азыркы мезгилде маалыматтык экономика, электрондук тармактар, электрондук правительство пайда болуп атат. Мисалы, маалыматтык экономика дегенди кандай түшүнөсүңөр? Маалыматтык экономика. Маалыматларны саклашмы? Жок, маалыматтык экономика. Маалыматтык экономика дегенде, мисалы, силер үйдө отуруп төлөмдөрдү төлөй аласыңарбы? Макул. Төлөй аласыңарбы? Смартфондун жардамы менен. Да. Кээ бир нерселерди, мисалы, үйдө отуруп заказ кылып алып келе аласыңар, туурабы? Онлайн түрүндө. Да. Ошонун баардыгын тең электрондук экономика деп коет. Үйдө отуруп керектүү маалымдамаларды, справкаларды үйдө отуруп ала аласыңарбы? Да. Муну электрондук правительство деп коет. Анткени силер керектүү маалыматтарды ушинтип онлайн түрүндө алууга мүмкүнчүлүк аласыңар. Социалдык тармак дегендерди билесиңерби? Пайдаланасыңарбы? Неме? Социалдык тармактар. Социальные сети. Социалдык тармак. Не знаю. Биз мен силерге эмеле жазбадымбы? WhatsApp'тан, туурабы? WhatsApp бул социалдык тармак. Пайдаланамыз. Да. Интернеттен да? Интернеттин жардамы менен биз группаларды түзүп, ошону менен байланыш түзүүгө мүмкүнчүлүк алабыз. Мынакей ушундай азыркы мезгилдин маалыматтык коомдун ушундай өзгөчөлүктөрү бар. Бирок ар бир нерсенин жакшы жактары бар болгону менен жаман жактары да бар, туурабы? Кандай? Терс
көрүнүштөр бар. Азыркы мезгилде биз айтып атабыз. Маалыматтык массалык маалыматтык системалардын коомго тийгизген таасири жолгорулайт, туурабы? Анткени мисалы телевизордон, смартфондон алынган маалыматтарга көпчүлүк ишенет, туурабы? Ооба. Ишенгендиктен Да. кээде терс, туура эмес маалыматтарды алып, ошолорго ишенип калышы мүмкүн, туурабы? Ооба. Коомго тийгизген таасири жогорулап атат ошондуктан. Маалыматтык технологиялар менен иштегенде, мисалы, силер ар бириңердин, жана айтып атпайсызбы, ар бириңердин жеке мейкиндик пайда кыласыңар. Мисалы, силер логин пароль менен кирип, сүрөттөрүңөр бар, туурабы? Ошонун баарын кээ бир адамдар, мисалы, взлом кылып туруп, силердин паролуңар менен кирип, анан көпчүлүккө жайылтып ийиши мүмкүн, туурабы? Ооба. Анан бул ошол силердин адамдын жеке жашоосуна бузууларды алып келет. Анткени кээ бир адамдар ошол жеке маалыматты таратып ийгенден кийин депрессияга учурашы мүмкүн, же болбосо өз жанын кыюуга чейин барышат, туурабы? Азыркы мезгилде андай көрүнүп атпайбы, андайларды көрүп эле атабыз. Анан маалыматты биз ар кандай маалыматты каалаган жерден ала алабыз, туурабы, интернет аркылуу. Анан ошол маалыматтын ичинен кайсынысы сапаттуу маалымат экенин аныктай аласыңарбы? Татаал болуп калат, туурабы? Ошондуктан маалымат көп болгондуктан анык маалыматты аныктоого тоскоолдуктар пайда болот. Бул дагы терс таасири. Анан биз эмеле эле айтып кеттик. Электрондук экономика, электрондук өлкө, социалдык тармактар бар деп атабыз. Ошондой эле кылмыштар да пайда болот. Мисалы, электрондук экономика дегенде кандай кылмыштар бар? Банктын же болбосо мекеменин сайтын базасын билип алып туруп, акчаларды которуп коюп атат, туурабы? Эгерде өкмөттүн базасына кирип, мисалы, ар кандай базаларына кирип туруп, ошол жерден керектүү маалыматтарды алып алышат. Анан өзүнүн пайда болушуна иштешет. Ушундай терс таасирлери болот. Эми биз негизи информация бул эмне менен иштейт деп атабыз? Информация менен иштейт деп атабыз. Так, урматтуу студенттер, бүгүн сиздер менен биздики жарым саат эле сабак болмок. Биз чогулганыбыз